Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү видеонун темасы Москвада бир жумада 70 000 рубль иштеген таксисттер бар экен. Ошолордун бири мына сиздердин алдыңыздарда отурат. Бул жигиттин аты Талант. Бул менен дос балам болот. Ошо аркы жумада канчасынан канчага чейин эле аркы жумада. Так. 16-сынан да. 16-сынан 22-сине чейин наркы жумада иштептир. Бир жумада 70 000 рубль. Бул жакшы результаттардын катарына кирет. Ошон үчүн Талант уговаривать этип атып 2-3 күндөн бери артынан каалап жүрүп, бүгүн эле неметтим, сүйлөштүм, ушу видеого түшүп койчу депчи. Бул негизи мындай не публичный адам да, бул мындай видеого түшкөндө выступать эткенди мындай өтө жактыра бербейт да. Графигиң кандай? Эртең менен канчада чыгып, канчага чейин иштейсиң? Обедти канча неме кыласың саат? Негизи эрте турганды жакшы көрөм. Өзүң эле билесиң, эрте турганды жакшы көрөм. Эртең менен 7-де чыгып, туруп 8-де чыгам. Негизи менден деле эрте туруп иштегендер бар. Бирок могул жумада мен эртең мененки саат 9-да чыгып, кечки саат түнкү саат 1-ге чейин иштеп аттым да. Обедтерге болсо эч канча эмеге убакыт кеткен жок. Негизи башка күндөрү обедтерге биз 1 саат, 2 саат кетирип коебуз да. Могул жумада болсо обедке эч кандай убакыт кетирген жокмун да. Кайсыл жерден кандай эме попал болсо эле обед кылып аттым да. Токтогон жерден эле обед убактысы болуп калса эле ылайыктуу жерден эле тамак жеп аткан турбайсың ба? Отравление болгон жоксуң го? Кудай сактаптыр да. Жакшы экен. Ошондо мисалы бул 70 000 рубль болуп атат. Бул Яндекстин комиссиясынан тышкары экен. Яндекстин комиссиясы эле 20 000ге жакын болуп тур, 19 400 болуп тур. Общий негизи граждан эсептегенде бул 82 631 болуп тур да. Бул чисто мисалы мага калганы 70 940 рубль болуп тур да. Бул жактан эми мисалы бензинге канча короду? Бензинге негизи меники 1.4, эконом класста биздики 1.4. Рио. Бир күндө 1000 сомго койсоң, бир күн 1200гө, бир күндө 1000 сомго, бир күн 1200гө. Ошондой өтүрдүм да. Ошондо где-то бир 8 000 неметиптир да. Где-то 8-9 миңдей. 8-9 000. 10 000 деп болчу, грубо 10 000 кетсе, нар жакта таза 60 000 калат экен. Эми обед-сабетке мындай токтой калган жерден эле жезең анда бир 200-300 рубль коротконсуң го дейм обедке. Конечно, эме кылган 5 000 кеткен окшойт. Обедке бир 7-8 000 же 5 000 кетти окшойт. 5 000. Негизи күнүгө 500 эсептегенде делечи. 500 эсептегенде 3,5 000 эле кетет да анда. 5 000 кетти да, короче. Эми 5 000 деп кол, грубо ошондо 15 000 болот атабы? Ошондо нар жакта 55 000 калат атат тазачы. Жакшы результат экен. Аренда эмес өзүңнүкү да машина? Машина өзүмдүн машинам. Өзүнүкү эконом класс. Эконом класс. Ошондо аренда болгондо, арендага жумасына где-то бир 10 000ден тегерек болот. Неме 1,5 миңден бир күн выходной менен болот. Эми орточо эсеп менен да, мындан арзан да болушу мүмкүн же кымбатыраак да болуп калышы мүмкүн. Орточо эсеп менен ошондой болот. Ошондо где-то бир 45 000 таза калмак экен да, эгерде сеники аренда болгондо. Эгерде аренда болгондо 10 000 арендага кетсе, 40-45 миңдей өзүмө таза калмак. Бул 7 күндүн результаты да. 7 күндүн результаты. Ошондо 155 заказ кылыптырсың сенчи? Ошондо эсептеп көрөлү да, 155 болгондо күндө 22-23 заказдан кылып атырсың да. Күнүгө 22-23. Мен потому что мындай болду да, мен понедельник күнү биз 14-төн баштап мен жумушка чыккан жокмун. 14-тү, 15-и уже 16-да үйдө жатып. Анан 16 күнү кечки саат 5-те чыктым. 5-те чыгып, биринчи жолу ночь иштеп көрдүм, потому что 3 күн үйгө жаткандыктан да утра вообще уйку келген жок. Жумуш да жакшы болду, короче. Улам кызыгып бир заказ таштап экинчисин алып, нормальный көтөрдүм да, короче, биринчи чыккан күнү. Жакшы экен. Ошондо мисалы эң аз чыккан заказ канча болду? Мисалы минимальный заказдар где-то бир 150-200 болот да. 150-200 түрдө эле болуп атты. Дальний заказдар болду, алыс заказдарчы? Эми көп алган заказ канча болду? 3700-4 000 болду да, короче, мен Шереметьеводон аэропорт Домодедово 3700гө. Шереметьеводон 1,7 коэффициент менен берди, короче. Ал болсо 1 саат 40 минутта жетти, короче. 1 саат 40 минутта, 1,7 коэффициент менен берген, короче, ал болсо 4 000 рубль берип. Сдача жок. Сдача. График түшүнүктүү. Так, канча заказ кылганың түшүнүктүү. Эми мисалы бул жакта кандай клиенттер түшөт, ошо клиенттер менен кандай сүйлөшүш керек? Жаңы эле айта кеттиң, чаевый калтырды депчи. Ошо чаевый көп эле калтырабыз, ошонун чаевыйын калтыргандын, алгандын секрети кандай? Бул чаевый да бул жакта көрсөтүлгөн эмес да? Чаевый көп эле калтырат. Мисалы мен могул жумада бир 1,5-2 миңдей чаевый алсам керек, потому что
2-3 жолу 150-200 сомдуктардан без сдачи, сдачи надо деп эле таштап кетип атышты. Ошол менен көп болду да, короче. Эгерде мурда Яндексте биз наличныйды жакшы чип калтырышчу. А последнее время что-то калтырбай калышты. Же мен деле ошондой болуп атабы, же бардыгындабы. Бирок сеники рейтинг жакшы экен, 4.97 экен да, бул эң өтө жакшы рейтинг да булчу, мисалы мына 4.97 экен рейтингчи. Мындай рейтингтерди мен көп деле көрбөйм. Мен өзүмдүн рейтингим 4.8ге түшүп кетти. Меники деле негизи ушундай болчу. Мен негизи рейтинг көтөрөйүн деп аракет деле кылбайм да. Мен как она езили отношение кылам клиенттерге, жаман клиент болсо жаман мындай отношение кылып элечи. Рейтинг көтөрөйүн деп. Мен өзүмдүн рейтинг көтөрүштүн бир эмеси мындай деп ойлойм да. Машина таза болуш керек. Машина таза болуш керек. Анан меники музыка всегда не громко играет, да, короче, мындай тихо эле. Релакс. Биздин кыргызстандын ырлары болсо деле только тихо, только өзүм эле фоновый эле музыка экен да. Ошондой эле өзүм эле угат да. Анан көп клиенттер мисалы сөзгө тартышат, сүйлөшөт, а мен көп деле сүйлөшкөндү жактырбайм да. Серьезный водитель турбайбы. Бир-эки жолу эле мындай ответ, какой ответ такой придет, короче. Мындай сүйлөшө бербейм да. Ошо. Кандай конфликттер болобу клиенттер менен? Кандай конфликттер болот. Көбүнчөсү сначала башталганда эле конфликт, мисалы клиент түшкөндө эле уже сен башталышын билесиң, потому что недовольный болуп чыгат. Мен точканы бул жака койгом, сен тияка келип отурсуң. Өздөрү болбосо туура эмес жака алышкан. Биз болсо сразу айтабыз. Восточек там стоит, мы там приехали, короче. Конфликт сразу эле ошондон башталат. Эгер жакпаган клиенттер болсо, мен сразу эле отказ кылам. Поездка дальше, я с вами ехать не буду, короче. Отмените заказ или сам өзүмө отмена кылам. Андай немеден бул жакка келгенине канча болду? Иштеп баштаган. Бул жакка келгенине уже 3 жылдай болуп, буюрса жакында 3 жыл болуп. 2,5 жыл болуптур да, 2 жылдан ашыптыр. 2 жылдан ашып калды. Бул жакка келгенде эле негизи Россияга, Москвага биринчи жолу келдим. Мурда дагы эч келип, башка жумуштарда келип көргөн эмесмин. Москвага негизи келейин деген вообще желание ой деле жок болчу. Бирок достор чакырып атып эле келип калдым. ПДДданчы кандай кыйналдыңбы мындай айдагандан, правиладан? Правиланы негизи өзүм жакшы билем. Ар бир знактарды, ар бир разметканы. Мен жаңы келгенде 3 ай эч нерсе штраф кылган жокмун. 3 ай вообще жаңы келгенде. Таксопарктагылар да таң калып жүрүштү, кантип штраф кылбайсың депчи. Потому что Кыргызстандан решение прав болуп, кайра экзамен менен алгам да, 4-5 жол экзамен берип, ошондо жакшы билип калгансың. Өз күчүң менен тапшыргансың да Кыргызстанда. Өз күчүм менен тапшыргам. Ошондо праваң БЦбы? БЦ категория. Стаж канча жыл? Стаж 2013төн баштап болуш керек э? 2013төн уже 13. 13 как раз. Жакшы экен анда стаж. 8 жыл турбайбы? 8 жыл. Мен бул жактан көбүнчө водительдер негизи нарушениядан, разметкадан штраф кылышат. Мисалы бир айдачы канча примерно орточо эсеп менен канча сомго штраф келет? Негизи мен биринчи жыл иштеген, биринчи жыл көп деле штраф алган жокмун, келген жокмун. Өмүрүмдө бир дагы 5000 сом алган эмесмин. Штраф төлөп көргөн эмесмин. 250 рубльдык, 500 рубльдык штрафтар келет экен да. Эң көп төлөгөнүм эле раза эме болгон. Знак 3.28, короче. 3.28. Знак запрещен. 3.27ге алгам, остановка токтоп. Бир жарым анын дагы половина скидкасы болуп 1,5 сом. А в основном меники эмеси штраф превышение скоростунан келет. Бул жактын гаилери кандай мамиле кылат, мындай таксилерди тозуп, мындай кыйнай берет деген слухтар болуп атат да. Ошо кандай чынбы же? Негизи билбейм, бул кому как отношение кылат. Мисалы мен гаишниктерге токтогондо эле бар эле эме кылыш керек болот болуш керек. Токтогондо эле мен басып барбай эч качан. Машинага эле отурасың. Ремень тагып эле машинага отурам. Ошо келгенде дагы терезени түшүрүп коем. Келип качан мени карагандан кийин терезени түшүрөм да. Психологический атака кыласың да. Сначала элечи. Башынан эмне? Анан сразу документтерди бербейм, короче, угам. Сурайм эмне документтер керек экен. Только ошону эле берем да. Алар болсо мен эч качан досконально түшүп калган эмес. Кандай документтерди сурайт мисалы гаилер? Эң биринчи эле мисалы эмени сурайт, СТС сурайт. Водительские права. Анан путевой лист сурайт. Путевой лист. Эң основной документтер ошол. На самом деле путевой лист деле гаишниктер последний время көп текшерип калды да. Мурда болсо гаишниктер праваны эле текшеришчи. Жок, страховканы текшерчү, жаңы скарттаны текшерчү, путевой листти көп деле сурачу эмес. Негизи азыр такси бизге путевой лист
керек болгон үчүн путевой лист обязательно сурашат. Что-то последнее время ошо менде да ошондой случайлар болду, 2-3 случайда. Гаилер токтотту, менде эле бирок көп гаилер токтотушпайт. Анан токтотуп биринчи очередь путевой листти сурайт, путевой листти карап текшерип туруп анан кийин кой берип берет да. Азыр последнее время что-то или мага эле ошондой болуп атабы, жанагы диагностик карта менен страховканы пока что сурабай эле да. Мен вообще көргөзө элекмин аны. Страховканы бир эле жолу көргөздүм, мен ошо канча бир 10 жолу, 20 жолу түштүм окшойт КАИгечи. Келгенден бери 1 жыл болоюн деп калды. Ошондой болду да. Жакшы. Эми анда жыйынтыктап коелу, мисалы бул жакта иштейм деп, мисалы таксиге иштей электерге мындай бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө кандай совет бересиң? Бул жакта мен жеке өзүмдүн оюм штрафтан, самый главный штрафтан абайлаш керек. Кирпичтерге кирбеш керек, трамвайдын жолдоруна кирбеш керек. Эгер кандайдыр бир штраф кылып, гаишник штрафты, правага жастырбаганга аракет кылыш керек да. Потому что бизде азыр мисалы закон бар, 2 штрафтан көбүрөөк штраф алсаң, автоматически депорт болосуң да, короче. Ошон үчүн советую, мен өзүм да көп нарушение кылбайм. Жалпы ошол биздин мекендештерибизге айтып кете турган нерсем ошол штраф кылбаңыздар, жана ар бир уважение менен айдашыбыз керек деп ойлойм. Биз ал жакта жүргөндөн кийин ар бир водительдерге уважение кылышыбыз керек. Эгерде бир эле таксинин водительдери туура менен иш кылса, бүт жалпы таксисттерге сөз түшөт. Жалпы алар ойлошот, бул кыргыздар эле ушундай кылып атат депчи. Биз жаман аттуу көрүнөбүз, ошон үчүн ооба кээ кезде болот, сен каалабасаң дагы бир разметкаларды кесип, бул наркы дублерге чыгыш керек болуп калат мисалычы. Мажбур. Бирок көбүнчөсү биздин мурда эме болчу, короче. Мен бир жол көргөм, жаңы келгенде кыргыздарды көрүп сүйүнүп кол көтөрүпчү. Анан ал болсо типа мен ушундай айдалам деп урултетип эле алдыма мынтип кеткен дегенчи. Андан кийин кол көтөрүп учашкым да келбей калган. Потому что бул дагы мындай деловой болуп айдабасын депчи. Биз бияка келип алып, именно таксини ошо деловой болуп айдаган менимче туура эмес да. Туура. Биз өзүбүздүн жерибизге барып, каалагандай айдайлы, каалагандай нарушение. Жок, эми ал жактан эле аккуратно айдайлы, негизи жолдо жүргөндө, кандуу жолдо жүрөбүз да, кырсык болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн абайлаш керек. Туура айтасың. Ошондо бир жумада 2000 километр айдап турсуң, Ошондо клиентке барганың менен үйгө барганың эсептелген эмес, ошондо где-то бир 2500 километр. Яндекс негизи сен заказда жүргөндө, заказ түшкөндөн баштап эле эсептейт. Мунун пустой жүргөн жерлеринде эсептеген эмес, ошондо где-то бир 3000 деле жүрсөм керек. 3000 делеби? Автобустарда когда остановка келип токтогондо алдынан кылбаңыздар деп айтам. Потому что алдынан камера болот. Штраф 250. Андан көрө бир 10-20 секунд токтоп эле автобус чогуу жүргөн жакшы. Выделенкада кетип баратканда, автобус выделение полосадан токтоп калганда ошондой случайлар да болот. Туура. Жигиттер баса көрүп атсаңар, бул мен досумдун, бул таланттын өзүнүн немеси бар, инстаграмы бар. Ал бул жекке чыгат, немеси ссылкасы. Ушу ссылка менен кирип инстаграмдан катталып койгула. Силерден сураныч, бул аябай мындай актуальный жаңылыктарды, ошо бул жакта жүргөн мигранттарга тиешелүү, таксисттерге тиешелүү актуальный неме жаңылыктар күндө чыгып турат. Жана рекламада берсеңер болот бул инстаграмда. Реклама бесплатный эле. Реклама кылсак болот, бесплатный. Жана досумдун каналына катталып кетиңиздер. Бобукеев Жанат YouTube'тан. Канча миң эле неме инстаграмда подписчик? 23 миң подписчик бар. Ошо реклама кылсаңар болот, бекер. Ошо рахмат силерге көргөнүңөргө.